Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда дан мүчөсүн үйрөнүп алабыз. Дан мүчөсү топ сандын мүчөсү. Балдар, келгиле. Дан мүчөсүнүн колдонулушуна көңүл буруп көрөлү. Дан мүчөсү бул жерде бир куту турат. Бул кутуда бөтөлкөлөр салынган. Бул кутуда канча бөтөлкө бар? Биз бул бөтөлкөлөрдү саноонун оңой жолун карап көрөлү. Балдар, бул бөтөлкө туурасынан 1, 2, 3, 4, ал эми узунунан 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, бул жерде бул кутуга туурасынан 4төн, ал эми узунунан 6дан бөтөлкө жайгаштырылган. Баары топтолуп 24 бөтөлкө экени белгилүү. Демек, балдар, дан мүчөсү бир нерсени саноодо жана алардын белгилүү бир иретте жайгаштырууда, топтоодо колдонулат. Анда эмесе, балдар, дан мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетели. Дан мүчөсү улана турган сөз үндүү же жумшак үнсүз менен аяктаса, үндөшүү мыйзамына жараша а, у, тыбышынан кийин дан мүчөсү уланат. Ал эми каткалаң үнсүздөр менен аяктаса, тан мүчөсү уланат. Дан мүчөсү улана турган сөз үндүү жана жумшак үнсүз менен аяктап, үндөшүү мыйзамына жараша и тыбыштарынан кийин ден болуп уланат. Ал эми каткалаң үнсүздөрдөн кийин тен болуп уланат. Дан мүчөсү улана турган сөз үндүү же жумшак үнсүз менен аяктаса, үндөшүү мыйзамына жараша о тыбышы бар болсо, дон. Ал эми каткалаң үнсүз менен аяктаса, тон болуп уланат. Дан мүчөсү улана турган сөз үндүү же жумшак үнсүз менен аяктаса, үндөшүү мыйзамына жараша же үй тыбыштарынан кийин дөн. Ал эми каткалаң үнсүздөрдөн кийин төн болуп уланат. Дан мүчөсүнүн жасалышы. Дан мүчөсү санатоочторго уланат. Мисалы, санатооч дан мүчөсү топсан келип чыгат. 1 бул санатооч, 1ден топсан. 1ден, 2ден, 3төн, 4төн, 5тен, 6дан, 7ден, 8ден, 9дан, 10дон. Дан мүчөсү санатоочторго уланат. Топ сандын колдонулушу. Топ сан, башкача айтканда, дан мүчөсү бир нерсени санап бөлүштүрүүдө колдонулат. Көбүнчө ал нерсе бирдей санда болот. Кээде топ санда бир сан кайталанып, экинчи айтылган санга дан мүчөсү уланып жазылат. Мисалы, бул сүрөттө кургак жемиштердин 2, 2ден, 3, 3төн жана 4, 4төн бөлүштүрүлгөнүн көрүүгө болот. Карап көрөлү. 2,
2'den. Demek 2, 2'den. Bu yerde 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 2'den. 3, 3'ten. Bu yerde 1, 2, 3, 3, 3. 3, 3'ten. Cana 4, 4'ten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Demek 4, 4'ten жайгаштырылганын көрүүгө болот. Дан мүчөсүнө мисал. Бул кутуда шоколаддын бардык түрүнөн бирден гана жайгаштырылган. Балдар, байкасаңар, бул жерде ар түрдүү шоколад бар. Бирок алардан бирден гана жайгаштырылган. Дан мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул оюнда 2'ден басууга болбойт. Бирден гана басуу керек. Бирден. Дан мүчөсүнө мисалдар. Бул жерде сүрөттө балдар 2'ден отурушат. Демек, башталгыч класстарда bir üstölde 1, 2. 2'den 1, 2. 2, 2'den oturuğa bolot. Бирок студенттерге 1, 1'den oturуу ыңгайлуу. Демек, 2, 2'den жана 1, 1'den. Дан мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул жерде окуучулар тизилип турат. Карап көрөлү. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Демек, окуучулар 3, 3'төн 1 катар, 2 катар, 3 катар, 4 катар. Окуучулар 3, 3'төн 4 катар болуп dizilişti. 3, 3'tön 4 катар. Дан мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул жерде үстөлгө 1, 2, 3. 1, 2, 3. Үстөлгө 3, 3'төн гүл челеги коюлган. 3, 3'төн. Дан мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул баштыкка 4'төн апельсин салсам болот го дейм. Демек, бир баштыкка 1, 2, 3, 4. Ар бир баштыкка 4'төн апельсин салуу керек. Дан мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул жерге 4'төн гана отурууга болот. Эмне себептен? Анткени 1 отургуч, 2, 3, 4. Бул жерде да 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ар бир үстөлдө 4'төн гана отургуч бар. Демек, бул жерде 4'төн гана отурууга болот. Дан мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул кыз базардан жашылча алып жатат. Байланылган жашылчанын ичинде 1, 2, 3, 4, 5. Демек, бир байламда 5'тен экен. 5'тен жашылча коюлган. Дан мүчөсүнө дагы бир мисал. Ар бири 6'дан салынып жатабы деп бул жумуртка текшерип жатат. Санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кийинки кутуда 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ооба, ар бир кутуда 6дан жумуртка салынып жатат. Дан мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул топтомдо бирден чайнек тарелкасы менен жана 7ден кружка тарелкасы менен коюлган. Санап көрөлү. Бул жерде бир чайнек бар, тарелкасы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кружка бар, тарелкасы менен. Демек, бул топтомдо бирден чайнек тарелкасы менен 7ден кружка тарелкасы менен коюлган. Дан мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул куурчактар дайыма 7ден болгонун байкадыңар беле? Балдар, бул куурчактар эсептеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бул куурчактардын топтому 7ден болот. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбызга көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык.